Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Говорит ТВ телеканалын түзөгөсүндө Майдан программасы. Бүгүн биз Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мааниси Борбор Азияда канчалык деп дегеле Борбор Азиядагы маселелер жана ушул уюмдун ЖККУнун жакында болуп өткөн 16 майда Москвада болуп өткөн бийик жолугушуусу жөнүндө сөз кылабыз жана Борбор Азияга анын таасири кандай экенин талкуулайбыз. Бүгүнкү талкууга Орозбек Молдалиев, саясаттануу боюнча адис, Эмилбек Жураев, саясаттануучу, бардыгыбыз саясаттануучу болуп калыппыз. Чогулгандар анткени коопсуздук боюнча маселелер, но Орозбек коопсуздук маселе боюнча дагы адис да. Башкаларды министрликтен, башка нерселерден чакырсак баары катышкысы келбей койдук. Убактыбыз жок, тияктыбыз, бияктабыз деп табылды. Акиров, саясаттануучу, тарыхчы жана Бакытбек Жумагулов, саясаттануучу. Мына жыйын болуп өттү. Согуш болуп атат Украинада. Ал жөнүндө көп деле сөз болгон жок. Ачык жагында жыйындын 16-сында, жабык жыйынында кандай болгонун айта албайбыз. Жакшы билбейбиз анын күчкүсүн. Бирок кыйтып айтты Путин жыйында 16 май күнү. Аны биз өзүнчө талкуулайбыз. Жана Украина жөнүндө да айтып жиберди. Нацисттер деген сөздөр кайрадан айтылды. Бирок мына былтыр мисалы үчүн Кыргызстанга кол салынганда Тажикстан тарабынан мындай ички маселелерге бул уюм илигишпейт делген, сырттан коркунуч болгондо гана деп. Украинада сырттан коркунуч болуп атат. Москва көп эле жолу айткан, алар бизге кол салабыз дегенде биз бир күн, 2 күн мурдараак өзүбүз кол салып, ошол коркунучтан арылттык деп. Мындай болгондо бул уюм сырттан коркунуч болсо дагы эчтеме кыла албайт экен. Анткени эч кандай мындай жыйындын 16 майдагы жыйынтыгында андай айтылган жок эч нерсе. Баарыбыз биригип ушул коркунучтарга каршы аракеттенебиз деген сыяктуу. Кандай уюм бул деги? Ички коркунучка дагы жооп бере албайт экен, сырткы коркунучка дагы уюм дегеле уюмбу же жөө эле бир ат эле барбы? Кандай дейсиз? Бул жамааттык коопсуздук уюму 92-жылы түзүлүп, 94-жылы ратификациядан өтүп, ООНдон катталып, келишим, коопсуздук келишими боюнча кийин 2002-жылы уюм болуп, ушинтип эле келатат. Бирок уставында бар 4-пунктта. Сиз айткандай, эгер сырттан уюмга мүчөлөрдүн бирөөнө сырттан болсо, Россия болсо, бардыгы НАТОнун текстинде 6-пунктта бардыгына кол салганда болуп эсептелет. Бардыгы колунан келген аскерий, саясий жана башка жардамды берет. Чектеген эмес, кандай жардамдар берилген барат. Эми уюмга айтылып аткан маселелерге келсек, эмне үчүн Өзбекстан бул уюмдан чыгып кетти? Ташкентте кол коюлган. 92-жылы. Анын себеби бар. Талибан бийликке келип, анан кийин таасири күчөп бараткан кезде дайыма ушу бизди Борбордук Азияда коркутушат. Силерге кол салган атат Талибан. Мына келип калды Амударянын жээгине. Ошондо Бешар Мушкекке мен интервью айткан, Талибан бизге келбейт, кол салбайт. Биздин министрлер барган аябай даярданып, палаткаларды, резервтерди белендирип. Анан кийин Каримов ошондо кайрылган. Бизге хотя бы оор артиллериялык куралдардын жана снаряддардан жардам бергиле деген. Кийин Каримов ачык айтты, мурун айткан эмес себебин. Россия ана мына эч болбосо бир вагон снаряд бергиле дегенге чейин конкреттүү жеткенде жардам берип алган. Мына уюмдун Борбордук Азияга таасири. Карим анан кийин мындай уюмдун бизге кереги жок деп чыгып кеткен. Кийин кайта Путин киргизип, уюмга кирип, уюмда кол койгондон кийин Өзбекстан чыккан эмес. Өзбекстан просто приостановили деген термин пайда болду. Уставда приостанавливает членство деген жок.
Көрдүңөр барыңар. Анда уставы тияққа деле бияққа деле бузулар эткенде. Уставын ошо университет маселе ошондон болуп атат да. Кайкындайлы болсо, эми азыр болсо мындай деп атат. Өзбекстан приостановили деп ага көнүп алды. Приостанавливать деп койду. Демек ал уюмдан чыккан жок Өзбекстан. Если юридически. Андай уставда жок болгондон кийин. Значит, он членом является. Ушундай казустар бар бул уюмда. Эми дагы бир мисал. Бизде Баткен окуясы болду, билесиздер, 99-жыл. ДКБ уже колго өлүп, ДКБ болуп турган кез внешняя агрессия, Өзбекстан ислам уюму деген террористтик уюм кол салып келди, бизге Өзбекстанга коридор бергиле деди, адамдар каза болду. Биз частичный мобилизация болду. Ошондо биздин эми азыр айта берсек болот ушу ДКБ. Кайрылганда отказ кылган жок, Путин резолюция берген. Оказать помощь. Везде не сурадык. Прибор ночное видение, бинокль ночное видение, снайперские винтовки. Деген сыяктуу сураган. Ага кол коюлбай, нуру жететип кайта келип, болгондо да биздин жердешибиз. Генерал полковникке чейин жетти азыр. Өзүнчө центр ачып алып, центр стратегический, геостратегический проблем деп. Ивашов Леонид. Ушел начальник управления, главного управления международного военного сотрудничества болчу. Ошонун колуна тийип калгас. Анан аяк жагында эптеп, кайта кол коюп, анан акчаны төлөгүлө, предоплата кылгыла дегенде биз батыштын мамлекеттерине кайрылдык Кыргызстан. Абжында айтылбайбы? Ошолор финансировать бербейди. Мен аны ошону сатып алып койдум. Ошол кезде Америка Кошмо Штаты не военную помощь мы можем оказывать как члены партнерства ради мира деп туруп средства связи бербейди биздин аскерлерге. Ошол ДКБга мүчөлөрдөн Армения жардам берди. Более-менее существенно. Калгандарынан мындай иштиктүү жардам бере болгондо Казакстан морально поддерживать этип атты. Өзбекстан ошону приостановленный болгон менен Өзбекстан жардам берип атты реально. Баткенский советтен. Бирок кээ бир кыргыз айылдарын бомбалап салды. Бомбалап салганда багы тегемедеги алар айтпады силер өзүңөр координаты неправильно дали да потом не смогли установить. Болгондо дагы биздин спикердин айылын бомбалап таштабайдыбы? Каратейитти. Каратейит ошол жерден Өзбекстандын авиациясы. Анан эми мындай мисалдарды айта берсек болот. Анан келди, ал жардам келгенде анда кантта база жок, аэродром бизге карачы, бирок самолет жок болчу. Ошол жерге военно-транспортный самолет учуп конуп турчу биздин Кыргызстан министерство обороны чартерный рейстер жасап. Анда уже маджахеттер Афганистанга чыгарылып коюлган. Япондар куткарылып, уже Японияда жүргөндө келди ошол жардам. Мына действенность. Мындай мисалдарды айта берсек болот. Эми ошон үчүн бул жерде эми баягы ДКБ деген дегенде бул ДКБ Россиянын уюму. Кандай кааласа? Атамбаев айтпады президент болуп турганда. Рушайлодан башка киши жокпу, буга генеральный секретарь болгонго бул уюмга. Башка мамлекет, башка член мүчөлөрдөн койсок болбойбу деп. Ал мындай резко койду маселени. Базага төлөгүлө башка маселе деген болду. Анан кийин баары эми ошол Баткен окуясы болуп атканда Ошко штаб ачылды. Картаны илип алып, бияктан келип аттыр деп абаздан шететип турушту. Бул жерден ошол жардам ошол, действенный помощь Кытай көрбөйсүз ШОС бизге. Ошол кезде. Эметсек, кыска эметсек. Өтө узун сүйлөбөй. Эми баарын эсине салып коеюн. Коопсуздук маселесине келгенде избирательный подход кылып атпайбы? Тажикстанда былтыркы окуяга, жана сиз айткандай, ошондо как раз ДКБнын сессиясы, совещаниясы болуп атпайбы? Ошол күнү 29-апрель күнү учуп келип жошойго мурдараак келген. Ал жерде патушка отурган. Анан кийин тиги Коопсуздук кеңештин секретарлары бар ошол жерде ШОС менен совместный мероприятие өтүп аткан. Анан бизге кол салынып атканда эч болбосо бул туура эмес акция болуп атат деген билдирүү деле болгон жок. Койгула демек тургай. Анан бул эмне болгон уюм деп, анан биздин ошондо эл коомчулук айта баштады. Биз эмнеге ушундай уюмга мүчөбүз? Ушундай уюмга мүчө кереги бар деген сөздөр ошондо айтылып баштады. Ушундай уюм кыскача айтканда. Эми анда былтыркы окуяларды кантип чечмелесек болот? Эмне үчүн ошол мамлекеттик чек араны, мамлекеттик аскерлер бузуп, башка мамлекеттин аймагына кирип атса, ошол жерде Дүйшөмбү шаарында
болуп аткан жыйында жанагы коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны бир сөз айтылбайт, кың дебейт. Бул эмне деген ой? Менимче так ошол былтыркы Баткендеги коголаңдан, согуштан деп койсок болот, кичинекей Кыргызстанда эң чоң суроолор туулду. Биздин ушул ЖККУ уюмуна мүчө болгонубуздун мааниси эмнеде? Бизге мунун пайдасы барбы, жокпу деп, менимче ага чейин анча-мынча кишилер эле сүйлөсө, калың элдин арасында деле ошондой суроо пайда болду. Ошол жерде жана ага чейин эми 10-жылы суроо болгон түздөн түз Роза Отунбаева кайрылган, анда үн чыккан эмес. Кечээ жакында эле 2 жыл мурда, 1 жыл мурда Армения менен Азербайжандын ортосунда коголаңда кайра эле ОДКБнын линиясынан эч кандай эч нерсе болгон эмес. Кайра эле Армения мүчө. Пашинян айтты мурдагы эмеде жыйында. Мурдагы наркомия. Ооба, аны эскертти. Бирден жалгыз, бирден бир бул уюмдун кирген бир эмеси бул Казакстан. Январь айында Казакстанда. Баарыбызга ошол кезде суроо туулду. Бул эмне деген жамааттык коопсуздук? Казакстанда өзүнүн ичиндеги протест болуп атса, президенти террорист деп айтты, бирок бир да террористти көрсөтүлүшкан жок. Кайдагы жамааттык коопсуздук уюму келип ички саясий дүрбөлөңгө, аны жөнгөрүүгө ролу болушу мүмкүн деген суроо туулду. Жалпысынан менимче ошол уставты агай айтты, уставты негизи сөздөрүн чечмелесек кайда гана бурсак болот экен. Ичкисине да, сырткысына да, жада калса өнүгүү деп деле жалпы айтылган сөздөр бар. Өнүгүүгө көмөктөшүү деген. Бул деген экономикалык арка жагынан бура берсе болот. Бирок бул түпкүрүндө жамааттык коопсуздук уюму деген аты бар. Жамааттык коопсуздук деген даана түшүнүлгөн конкреттүү бир термин. Бул деген ошол мүчөлөрдүн биргелешкен коргонуу уюму, сырткы душмандардан, сырткы коркунучтардан. Бизде ошол сырткы коркунучтар, сырткы кол салуу эч качан болуп көрө элек. Армения менен Азербайжанды эле албасак, ал жерде да талаштуу канчадан бери. Бирок Украинаны баштадык, Украина кол салган жок. Беларустун жанагы Лукашенконун "Я вам покажу, откуда планировалось нападение" деген эске албаганда, Украина кол салайын деген жери жок. Преемптивная атака деген бул негизи жамааттык коопсуздукка тиешелүү маселе эмес. Россия кирип, Россия Украинанын шаарларын талкалады. Бул деген ЖККУга тиешелүү маселе эмес кайра эле. Анткени биз коргонууга гана уюшуучу, кызматташуучу уюмбуз. Биз кол салууга кызматташуучу уюм эмеспиз сыртка. Демек, менимче кечээки жогулушуудан да алдагы элдин алдында айтылган кыскача сөздөрдөн деле байкасак, ошо бир мамлекеттин бир геосаясий тили бар, позициясы бар, жанагы суроолору бар башкаларга, башкалар менимче ошонун жетегинде кайсы бир деңгээлде байлангандай болуп калышты. Мынау согуш башталгандан кийин, Украинада согуш башталгандан кийин координирующее государство деген түшүнүк кирди, Россия координирующий болуп калды. Мурда жанагы мисал үчүн Казакстанга киргизилгенде аскерлер баары жетекчилер, президенттер сүйлөшүп, макул болсо киргизген. Ошондой болду деп айткан. Азыр болсо анын да кереги жок болуп калды. Бир эле жана координация жүргүзгөн мамлекет чечип койсо кире берет экен. Бул деги эле жөө эле Россия жамынып алып, мына биз жалгыз эмеспиз, баланча мамлекетпиз деп айтыш үчүн гана түзүлгөн уюмбу? Саламатсыздарбы? Эми бул маселени ОДКБ боюнча биз биринчиден геосаясий аспекттен караганда кандайдыр бир түшүнүк болот деген ой пикирлер бар да. Мисалы, ОДКБга чейин Советтер Союзу болгон убакытта Варшава келишим деген уюм болчу. Ал жакта ошол эле Украина, ошол эле теги чыгыш Европанын өлкөн мамлекеттери да кирип, тиякта батыш Европадагы мамлекеттер Америка Кошмо Штаттар менен биргелешкен мындай НАТО деген уюму болуп, ушинтип кандайдыр бир коопсуздук маселесинин айланасындагы көтөрүлгөн маселелер болчу. Советтер Союзу урагандан кийин ошондой уюм жок болуп калды. Варшава келишими бузулду, Варшава жок болду. НАТО болсо кала берди.
Анан ошонун арты менен берде Орозбек агай айткан сөзүнө толук кошулам. Бул Орусия ушинтип өзүнө кандайдыр бир уюмду түзүү 92 жылы мындай динамика менен келатат. Биринчи жана договор коллективной безопасности деп эле кетип атат. Андан кийин уже 2002 жылы организация уюм болуп түзүлүп өзүнө бир кандай бир институциализацияга келип жатат да. Анан негизинен дүйнө жүзүндө азыр ушундай курал күчтөрдү бириктирген мамлекеттерди бир эмеде бириктирген эки эле уюм болуп атат. НАТО, бул Америка коштотун Батыш Европанын өлкөлөрү. Анан ошол НАТОга окшошом деген уюм болуп Россия жактагы ушул ОДКБ форматы. Бирок НАТОдагы системасы, структурасы башкачараак. Алардыкы уже системалык түрдө бир жылдардан бери уже мындай калыптанып системалык түрдө иштелип калган. Бул жердеги ошо системалык түрдү биз байкабай жатабыз да. Бардык иш аракеттер, бардык чечимдер, маселе айтылып атканы бердики ошол Россиянын айланасында эле болуп калып атат да. Анан ошол менен ушул уюмга мүчөлүк болгон башка мамлекеттер алар Россиянын эле чечимине дегенде дагы түзмө-түз Путиндин гана чечимине эле карап калып жатат да. Анан мисалы мына маселелер көтөрүлүп атат. Мына 2010 жылы тиги Ош коголанында маселени карашкан жок. Бул эки ОДКБдагы мүчөнүн ортосундагы жанагы Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болгондо ал маселеге көңүл бурулган жок. Анан эми Казакстанга болсо кирип келди деп да. Анан бул жердики дагы ошо Путин менен болгон анын чечими. Ал ошол жерде мисалы байкады тиги Назарбаев менен тиги Касым-Жомарт Токаевдин ортосундагы жанагы тирешүү өтө катуу деңгээлге кетип атат. Бул жакта дагы геосаясий аспекттеги маселелер көтөрүлүп атат деп туруп, ошол демилгеси менен келип уюштурулуп жаткан болуп калып атат. Анан берде ошон үчүн айтылып калып атат. Кээ бир батыш эксперттер бумажный тигр деп коет да, кагаз түрүндөгү болгон кагаздан жасалган жолборс деп бул уюмду ошондой наам берип коюп атат. Уюштура албай атабы Россия баарын өзүнө милдетти алып бир адам деп атышат. Мына согуш көрсөтүп атат, Украинада согуш. Анда эле уюштура албайт экен да. 2 күндө 3 күндө басып алабыз Киевти дегенде мына 3 ай болду. Россия баарын өзүнө алып милдеттин баарын, бирок эмеси жетпей атабы, дарамети жетпей атабы. Кандай дейсиз? Жок, кандай деле эмес. Эмне үчүн түзүлдү бул уюм? Биринчи кезекте ошол СССР жоюлгандан кийин бардык эле мамлекеттер, КМШга кирген мамлекеттер, өзгөчө мына ОДКБга кирген мамлекеттер кандай болот эми? Же НАТОго киребизби, же кандай, же кайсы бир мындай өзүбүздүн территорияны сактай турган бир уюм керек деп ошонун талабында чогулушту. Анан кийин бирок мындай тарыхый чакырыктарга байланыштуу себептен азыркы өлкөлөр Борбордук Азияда эле баары мындай формалдуу түрдө болсо дагы көз карандысыз өлкөлөр да. Анан булардын баарын тең макулдашууга жетишүү мындай жарым көз карандысыз болсо деле баары бир эме мындай проблемараак да. Россия деле бирок өңүлүп эле ушул уюмду аябай блок кылып берейин, мондай аскердик укмуштуудай монстр кылып берейин деген эмеси жок. Бирок тарыхый чакырыкка жараша, мисалы үчүн жанагы Америкадагы жанагы террористтердин атакасынан кийин же болбосо дагы ушундай ошолорго жараша кичине мындай өзгөрүүлөр же болбосо жылыштар тияка бияка болуп, же болбосо Казакстандагы окуяны алсак ошондой болуп, бирок жалпы сөз жок түрдө жалпы сынан алганда Орусия ушул алкакты контролго алып турсак деп аракеттенип атат. Себептен Кыргызстандын эчтекеси кереги жок болгондо деле баары бир тоолор стратегиялык жер. Бул жер
Кытайга кетип калса деле Орусия утулушта болот, Пакистанга же эмне башка жакка кетип калса деле, Афганистанга кетип калса деле, же америкалыктар отуруп алса деле орустарга утулуш болот да. Ошондуктан баары бир орустар үчүн туура эң биринчи кезекте орустар үчүн керек. Бирок ошол эле учурда бизди НАТОго чакырган жок да эч ким. Бизди же болбосо мына азыр Туран деп чыгып атат, Туранга деле чуркап кирип кеткен жокпуз да. Бизге деле баары бир кандайдыр бир эме керек, жанагы бир аскердик бир эме керек. Мисалы үчүн Түркменстан деле айтып атпайбы, алар кандай кылды? Түркменстан эң жеңил вариантын тапты. Алар бүт өлкөлөргө айтты да, мына биз Түркменстан эчтекеге кирбейбиз, бирок силер бизге гарантия бересиңер, биздин территория баары тең сакталып нетип туруш керек. Бирдеме болсо баарыңар жардам бересиңер деп Америка баарын тең эмесин алып туруп, Түркменстан эч жакка кирбей атпайбы. Нейтралитетти сактап. Мына ошондой ар бир мамлекет өзүнө иштеп чыгып атат да. Анан ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай традициясы бар. Бардык эле иште Россия кирип баарын ордуна коюп, тигинтип минтип эмете бербейт. Себептен де Россиянын өзүнүн тарыхында ошондой, билесиздер, жана бияктан Англия келатканда, тияктан француздар баары бул Борбордук Азияга кызыгып отурганда деле Россия анчейин маани берген эмес бул Борбордук Азияга. Бирок кийинчерээк акырындык менен бул жактын баарын алганга жетишкен. Эгерде Россия ошо кезде эле эметкенде, балким территория мындан да чоңураак болуп, может Кашкар тиги шаарлар көбү бизге да кирип кетиши мүмкүн болмок да. Бирок ошондой кылып, мындай Россиянын өзүнүн тарыхында да ошондой кээде мындай көңүл кош отношение кылып коет, маани бербей. Кээде тескерисинче катуу маани берип коет. Мисалы үчүн Казакстандагыдай кылып. Такыр көңүлгө албайт дейт. Бирок батыштын түзүлүштөрүнүн баарын чыгарбады. Бишкектин алдындагы базаны чыгарып жиберди Россия. Жетишти ошого. Демек, жанагы даже баягы Строуп Телбот менесинде айтып жүргөнү, биздин аймак деген сыяктуу нерсени силер дальний, ближний зарубеж деген сөзгө каршы чыккан даже. Антип айтпаш керек, мамлекеттерди бөлбөш керек деп. Мисалы үчүн, ага Москва тип эле каршы чыккан, сенин ишиң эмне дегендей кылып. Ушунчалык эле көңүл кошпо. Бул Табылдын өзүнүн ою. Бул Афганистан боюнча, Кашкар боюнча дагы бул бир аз мындай эмес ситуация. Большая игра деген 19-жылымдагы болгон реалдуу иш бул. Документально все это есть. Афганистан менен эмеде калып, буферный зонада. Ошон үчүн Афганистан өнүкпөй туруп калып атпайбы? Британский Индия менен Российский империянын ортосунда, давай биз Афганистанга кирбейли, силер да кирбегиле деп Санкт-Петербургда, андан кийин Лондондо келишимге кол коюлган. Россия менен Улуу Британиянын ортосунда. Ошон үчүн эки империя согушпай эле туруп. Анан бул тегерегинде бул это документально аныкталган маселелер. Россия Кашкар жакка кирбегенин себеби да ошондо. Анан бул ал жакка анча кызыккан эмес. Россияда Борбордук Азия жетет эми бизге деп. Ал мына Афганистандын маселеси ал бөлөк маселе. Биздин өзүбүзгө келелик. Россия өзү эгемендик алганда НАТОго мүчө болобуз, Европалык Союзга киребиз деген аракет менен болгон. Эме менен мына жакында менин интервьюсун окугандырсыңар. Клинтон ал айтты, Ельцин менен бул боюнча сүйлөшүлгөн. Мен Путинге дагы айткам бул маселе боюнча. Анан алар эмне деди? Россияны алмак НАТОго мүчө кылып. Бирок Россия ал жака рядовой мүчө кылып киргенге барган жок. Ал Америка менен тең тайлашып мүчө болом деп атат ал. Мен деген супер болсам кече күнү ракетный эмелерим боюнча мен Американыкынан паритет болуп турсам, анан мен эмне жөнөкөй эле мүчө болмокмун. Ал Россиянын амбициясы ошондой. Ал жөнөкөй Американ деле НАТОнун ичинде эч кандай эмес жок да, мындай өзгөчө бир формальный эмеси жок да, андай эч нерсеси. Төлөйт деген НАТОнун эмеси. Төлөйт экен, макул, бирок төлөйт экен. Анда Россия ошончо төлөй алат беле, мисалы үчүн? Ал жерде мындай, бул тиги устав боюнча аракет кылган НАТОнун мүчөлөрү консенсуска келет. Ошо боюнча чечим кабыл алышат. Анан биздин ОДКБдай болуп, давай Алматыга барабыз, келгиле деп, бияка барбайбыз, кое тургула деген чечим болбойт.
Ал жерде канча да демократиялык мамлекеттер. Анан ошол биз ошону үйрөнө албай атпайлыбы? Анан ал кийин НАТОга мүчө болбосуна көзү жетти. НАТОга мүчө болобуз деген бардык мамлекеттер чыкты. Ошол эсиңерде бар барыңардын 90-жылдардын Советтер Союзу кулагандан кийин Европанын мамлекеттери, Чыгыш Европадагылар баары эле заявка берди. Анткени Орусиядан корккон да. Ошол баарынан Варшавский договордогулар биринчи болуп заявление беришпедиби? Анан эгерде ошол причем дини боюнча дагы улуту боюнча деле славяндар алар эмне үчүн Россияны көздөйт? Мына болгарлар 300 жыл эзисинен орустар куткарган тарых боюнча дагы алар эмне үчүн жан тартпайт? Мунун башка себептери бар. Саясий себептери бар. Тарихи себептерин таштады дагы алар кой. Биз батышка кошулалы дагы өнүккөн мамлекеттер менен демократия куралы деген максат менен кетип атат алар. Бизде табылды туура айтат, бизде башка выход жок болуп атпайбы? Биз каяка барабыз? Ошон үчүн биз баягы геополитический тупикте болуп, бирок бул жерде Европейский Союзга дагы НАТОга көзү жеткенден кийин анан Россия кой калган эл менен оокат кылайын деген саясатка келди. Мына Примаковдун воспоминанияларын окусаңар ачык эле жазып атат. Ушундай болду, бизди албай койгон деп, албай койгон эмес ал. Өздөрү роль туура келбей калды. Анысы алардын стандартына жетиш керек болчу да. НАТОнун негизги 5 требованиясы бар. Биринчиси мамлекет демократиялык мамлекет болуш керек. Россия демократ мамлекетпи? Жок. Экинчиси кошуна мамлекеттер менен проблема болбош керек, конфликтный. Буга да жооп бербейт. Рыночный экономиканын мамлекети болуш керек. Военный стандарт тигүүгө келтирет деген требование жасаса болот со временем. Бирок ошол жагынан келгенде анан ошон үчүн жанагы программа ушундан чыкты. Программа партнерство ради мира деген. Стандартка келтирелик, макулдашалы деп. Анан кийин биз да кирдик, Кыргызстандагы башка мамлекеттер деле кирди. Россия болсо особый партнерство болду. Өзүнчө совет бар эле НАТО Россия деген. Жана Крымдагы событиядан кийин анан ошол НАТО менен анан ошондон кийин эмете баштабыды. Эми бир аз ошо тарыхый контекстти эске алчу болсок, мисалы үчүн биринчиден 91-жылы СНГ уюму түзүлгөн сыяктуу эле 92-жылкы могул келишим, жамааттык коргонуу келишим, коопсуздук келишими деле бир чети саясий мааниси ошол ажырашуу процессинин бир бөлүгү деп карасак болот да. Анткени чындыгында совет анткени бир мамлекет болуп тургандан кийинки жанагы аскерий мүмкүнчүлүктөрдү, инфраструктура баарысын бөлүшүп кетүү оңой нерсе болгон эмес. Эми кайсы бир деңгээлде чечилген, бирок ошого улап мындай цивилизацияланган, мындай жумшак бутуна туруп кетип өз алдынча эгемен коопсуздугун камсыздай алган мамлекеттер болуу үчүн Россиянын албетте ал жерде кызыкчылыгы кайра эле ошол көп алыстабай, бирок стабилдүү түрдө ошондой ажырашуу үчүн түзүлгөн десек болот. Бирок келишим катары. Бирок карабайсыздарбы? Ошол келишим катары 10 жыл бою дээрлик эч нерсе деле болгон эмес. 5 жыл, ар 5 жылда жаңыланып турган. Жанагы ошол 5 жылдын 90 канчанчы жылы ага чейин башында Азербайжан, Грузия, Молдова, Өзбекстан 2 жолу кирип чыккан чоңураак уюм болгон бул. Анан 2002 жылы гана уюм болду. 2002 жылы бизде эмне болуп атат? Бизде Владимир Путин толук күчүнө кирген президент болуп атат Россияда. Ошо Бакыт мырза айткандай, жеке президент Путиндин өзгөчө бир саясий көз карашы бар экенин деген эске алышыбыз керек да. Бул Орто Азияга Россия жанагы эгемендик алгандан кийин, Советтер Союзуна урагандан кийин Орто Азияга жана өзүнүн периметрге көбүрөөк көңүл бургандыгы ошол кийинки 90-жылдардын акырында Примаковдун жетекчилиги астында келе баштаган. Ошону улай президент Путин келгенден кийин уюм кылып, анан жанагы амбициясы улуу держава болобуз, кайра бутубузга турабыз деген батыш менен тил табыша албай калгандан кийин, ошол амбиция пайда боло баштагандан кийин жанагы НАТОго противовес кылабыз, ошого бир баланс кылабыз деген уюм болгон. Бирок азыркы кезде көрүнүп турат эмне? НАТОго салыштырып болбойт. Бул жерде бизде 6 мамлекет бар, бир мамлекетке тете болгон, бешөөнүн кошкондо деле бир мамлекеттин 1/10 мүмкүнчүлүгү жок, калган бешөөндө. Өтө балансы жок
саясий жагынан такыр балансталбаган мамлекет, уюм. Казакстанга эмнеге бардык? Анткени Казакстан бул сырткы душман болгон эмес. Эгер Өзбекстан, Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болгондо сөзсүз эки мамлекеттин ортосунда бир тил табыш керек. Же Азербайжан, Армения ошондой эле. Казакстанга келгенин бир эле себеби анткени сырткы душман жок. Эч кимге каршы эмес, жөн өз Казакстандын өзүнүн эле жарандарына каршы чыкмаксың, ошон үчүн келишти. Бирок ал жерде эми дагы да казактардын өзүнүн айтымында уюштурулган эле бир конспирация бар сыяктанат. Бирок жалпысын алып келгенде ошол бир мамлекеттин жада калса бир режимдин президенттин басымдуулугунун негизинде бул уюм боло албай, ошол бир мамлекеттин төгөрөгүндөгү колдоочулары, кол чапчылары эле сыяктуу уюм болуп турабыз. Мына бул согуштун башталышы, Украинага каршы согуштун башталганда кээ бир эксперттер Россиялык айтып калышты, СССРди кайра түзөбүз дегенде, ошонун чек арасына чейин барабыз деп. Ушул чек арага, жанагы батыш жактагы чек ара, негизги чек арада, ошого жетиш үчүн бияктагы мамлекеттерди колунда кармап туруш керек болуп атабы. Кандай деп ойлойсуз? Мына согуштун башталганы, Украинага каршы согуштун башталганы, СССРди кайра курабыз деп, ошонун мурдагы чек арасына чейин жетебиз деген максат болуп атат да. Ал жакка жетиш үчүн батыштагы чек арага, бияктагы чек араны кармап туруш керек. Ошон үчүн кандайдыр бир болсо дагы буларды кармап туруш керек дегендей болуп атат да. Мисалы үчүн. Жо, мен ойлойм, эми бул Украинадагы окуя бул өзүнчө окуя. Себептен Украина менен орустардын байланышы бул тарыхый жагынан келгенде дагы өтө терең кетет. Орустардын тарыхы бул Украинанын тарыхы болуп эсептелген. Мурда Киевская Русьтан башталат деген. Азыр эгер Киевская Русьту алып салсак, анда орустардын тарыхы жок болуп калып атпайбы? Тарыхты кайра калып келтириши окшоп атат. Ооба. Анан бул бир. Экинчиден СССР учурунда СССРди куруп атканда эч ким ойлогон эмес да, булардын баары тең кийин ушинтип Кыргызстан жада калса бөлүнүп кетет деп эч ким ойлогон эмес да. Эгер ойлосо бизге 15-чи братская республика кылбай коймок да, туурабы? Ошондуктан булар ойлонбой, биз деген ушундай жанагы Ленин 24-жылы жеңип алгандан кийин алар айткан биз деген социализмди кура турган миссиябыз бар экен деп. Ошого жана однопартийная система кылып, меньшевиктерди бүт кадеттердин баарын жок кылып, троцкисттер тиги бу деп баарын жок кылып атышпайбы? Өздөрү гана калат, өздөрү гана эметет. Анан баары тең братский кылып коюп туруп, анан ойлошконда бул эч убакта ажырагыс деп. Анан жана конституцияга Путин да айтып атпайбы? Конституцияда ушундай туура эмес жазылып калган деп. Наоборот, ошо кезде биз мектепте окуп жүргөндө бизге пропаганда кылчу да, ушу даже дейт, даже бизде 15 республиканын конституциясында, жана СССРдин конституциясында жазылып турат дейт, каалаган учурда чыгып кетсе болот деп пропаганда кылчу да. Биз кыргыздар каалаган учурда чыгып кетишибиз мүмкүн экен деп. Биз ошол кезде эле ойлочубуз, ушундай мүмкүнбү депчи, ошого точно ушундай боло алабы деп. Чындыгында боло албайт да. Бирок ошондой кылып киргизип коюшкан да. Бирок ошол көрдүңүздөрбү? Ошол кайра терс эме кылды да, мынакей бөлүп кеттик. Көрдүңүздөр? Профессор Нурбеков ушуну айтканы үчүн эметпеди беле? Кыйратылбады беле? Анан эми азыр Украинаныкы менче Украина деле мындай жана территориясын бөлүп же болбосо эметип ала албайт болуш керек. Бирок мындай конфедерация болуп калышы мүмкүн. Чыгыш жагы өзүнчө, Чернигов, Киев, Сум өзүнчө, батыш жагы өзүнчө болот. Россиянын мындай алам деген деле эч нерсе болбойт болуш керек. Россиянын СССРди кайра түзөм деген эмеси барбы, максаты? Эми мындай да, суроону мисалы Россия десек, эми Россияны жанагы ким государство это я деп эметкен. Эгер Путин да Путиндики байкалып атат да, ушундай кайрат. Ал байкалгандан тышкары анан жана пропагандисттер дагы ал маселени айтылып калып атат, бир сыйра сүйлөнүп калып атат. Өзү дагы Путин айтып калып атат. Ушул аркылуу ошол кайра СССРди жаралуу боюнча кандайдыр кадамдарды кылам деген. СССРдин гимнин кайтарып келишти. Эми желегин кайтарабыз деп атпайбы? СССРдин кызыл желегин. Вот анан эми негизинен жалпы Россия өзү аны каалайбы, каалабайбы бул маселе да. Ооба, Путин баары эле.
Бул эми соцопрос. Менимче СССРди кайра калыбына келтирүү өтө кыйын. Нереалдуу нерсе мен айтайын. Дагы бул реалдуу Украина каршы согушу деле реалдуу эмес болчу да. Жок, мисалы үчүн мен 6 ай мурун эле айткам, мына көп саясатчыларга айткам, Россия кирет Украинага деп. Кирбесе болбойт, бул кирет деп. Мына ошол саясатчылар азыр бар тең айтып атат, сен туура айтыптырсың. Негизинен Украина менен то есть кире турган эме келип калган ошочу, ошого кирди ал. Ультраправыйлар бар Россияда. Восстановим СССР в прежних границах деген. Путиндер ошо подпитка кылган, бизге дагы келип кетти, Кыргызстанга. Келип туруп, ал ошо заявил, мына Коопсуздук кеңештин секретары, мой единомышленник деп биздин тиги Коопсуздук кеңештин секретарын. Сайттарга чыкты, окудуңар барыңар эле. Келип прозандировать этип атат, мурдагыдай восстановить этсе кошулабыз Россияга деген киши Кыргызстандан четтен табылат. Көп эле адамдар бар. Анан кийин ошон үчүн бул жерде биз коопсуздугубузду, эгемендүүлүгүбүздү башканы ойлонушубуз керек биз. Ал мисалы үчүн Украинада болуп танкысын айдап келбей эле биздин чиновниктерге эле давай жарыялагыла, кошулгула десе, давай жарыялагыла. Украинада дагы ошентип ойлогон да. Биз кирсек эле баары кол көтөрүп. Бул жерде жанагы сөзүм бүтүп коеюнбу? Бүтүп сенби? Эмиде эле мен жаңы эле сөз бердим, ойлонуп. Токтоп калдыңыз ошондой менен баштадым. Мейли айтыңыз. Биз азыр убактыбызда болуп калды. 40 мүнөт өтүп кетиптир. Мен 4 цитата окуп берем. Анан ошолор жөнүндө кандай болгонун, ошолордун айтылганына силердин пикириңер кандай экенин да эметели. Кыска эгерде ким Эмил бирдеме айтайын дедиңиз? СССРди калыбына келтирип болбойт. Эгер ошо Россиядан сырткары ким кызыгат десек, тилекке каршы кейиштүү дерсе Кыргызстанда гана мүмкүн колдоо табуусу мүмкүн. Башка эч бир мамлекет, могу эгемендик алган мамлекет кошулбайт дагы. Ал реалдуу эмес. Бул менимче Путин үчүн эгер ошол сөзүн кээде үчүн чыгарып коет, бул деген пропагандалык гана сөз, лозунг гана. Ал реалдуу эмес экенин Путин өзү деле түшүнөт. Украинада согушту реалдуу. Украина ал башка. Ал Украинанын геосаясаты башка. Ал мунун ичине кирбейт. Дзержинский дагы чоң оюндун эмесинде китебинде жазып 90-жылдары жазып койгон. Мындай да, бул атайын кызматтардын иши, атайын кызматтар иштеп атат, туура баарын тең чогултабыз ал бул депчи. Себептен де улуу мунда жанагы Советтер Союзунда иштеген, мисалы, кызматта, чоң кызматта иштегендер менен сүйлөшүп көрсөңүздөр, жанталашып эле турат, кирип кетебиз дегенде эле. Алардын ментально мындай багыты бар. Демек, ошолор менен иштеп атат деген, мен даже бирөөнөн уктум, ошолор менен иштеп атыптыр. Акырындык менен баарын тең элдин баарын ура дедирип туруп алып кирип кетебиз деп. Бирок эми бул атайын кызматтардын иши иштеп атышат, бирок реалдуу түрдө СССРди куруу өтө кыйын да. Кыйын деген башка маселе, куруп салат деген башка. Мен анда цитаталарды окуп берейин. Жана 16 май күнү Москвада болгон жыйындан алынган цитаталарда ар башка президенттер айткан. Беларусь президенти Александр Лукашенко бул эмеге да чыгат го экранга дагы. Союздаш байланыштардын таяныч түркүктөрүн биздин каршылаштарыбыз такай солкундатууга аракеттенет жана биз өзүбүз да ага жардамдашабыз. Эгер биз баарыбыз бирдиктүү аракет көрсөк, катуу санкциялар да болбойт эле. Европа биримдиги кандай окшош добуш берип, ынтымактуу аракет көрүп жатканын карагылачы. Уюмдун ичиндеги тартип ушундай болуш керек. Бул тартип макул эместерди дагы бирдиктүү добуш берүүгө мажбурлайт. Бул жагынан алардан үйрөнүш керек. Ар бирибиз ар башка аракеттенсек бизди жеп салышат, деди Лукашенко. Владимир Путин, Россиянын президенти. АКШнын аскери биологиялык аракеттери тууралуу биз мурда эле айтып келгенбиз. Бизге жакын аймакта Пентагон ондогон биологиялык лаборатория жана башка борборлорду түзүп алып, жергиликтүү калкты медициналык жактан тейлегендин ордуна башка аракеттерди көрө баштаган. Алардын негизги максаты биологиялык заттарды чогултуп, өз максатында вирус жана башка ооруларды жайылтуу иштерин изилдеген. Украинада биз ага далил таптык жана мунун баары биздин чек арага жакын аймакта жасалган. Биологиялык куралга тыюу салган конвенцияны бузуп, алар биологиялык куралдын компоненттерин жасаган дейт. Садыр Жапаров, Кыргызстандын президенти.
Ел аралык окуялар Бресттен Владивостокко чейин жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынган стратегиялык чечимдердин тууралыгын тастыктап турат. Коопсуздук менен байланышкан коркунучтар жана аскердик саясий тирешүү ЖККУнун чек араларына жакындап калды. Оған проблемасы дайым биздин көңүлүбүздүн борборунда болуш керек. Санкциялар согушу да бизди тынчсыздандырат. Экономикабыз коронавирустук пандемиядан калыбына келе электе азык-түлүк менен энергетикалык коопсуздукка, макроэкономикалык жана социалдык туруктуулукка күчтүү санкциялык сокку алды. Армян президенти Никол Пашинян. Былтыр дал ушул күндөрү Азербайжандын аскерлери Армениянын суверендүү аймагына кол салган жана ушундай маселе чыкканда эмне кылуу керек экендиги тууралуу менде калбай калыптыр. Биякны окуп алабыз, биякка чыкпай калыптыр. Армения ЖККУнун кайрылганда Армения менен армян эли күткөндөй мамиле болгон жок. Андан кийин дагы биз ЖККУга кирген мамлекеттердин бири Арменияга кас мамлекетке курал саткан. Жана ал курал Армения каршы колдонулган. Бул дагы чоң маселе ойдон калууда деп маселени көтөрдү Никол Пашинян. Ушул төрт пикирге силердин пикириңер кайсы баары жөнүндө же бирөө жөнүндө кимиңер? Сиз баштайсызбы? Эми Лукашенко абдан чоң анализ Лукашенкого жасаттырды, геополитик анализ жасап, бирок бунун сунушу баардыгыбыз Москва эмне айтса ошону колдойлук деген эле текст Лукашенконука. Европалыктарды карагылачы, баары бир чечимге келип Украинага жардам берип атат деген сөз. Алар добуш берүү менен кабыл алынып атпайбы? Ал жөн эле келгиле давай Лукашенко айтты, бир кел деген жок. Эми жанагы Пашиняндын айтканын көрдүңөрбү? Биздин жанагы Тажикстан менен маселеге сыяктуу маселени Пашинян да колдонуп атат. Неэффективдүү болуп атат союз деген сөз. Лукашенконун призывына алып ошентип жооп берип койду. Мына ушундай болуп атат биз. Неэффективдүү болуп атабыз биздин уюмубуз деп. Анан биздин президенттин айтканы болсо жана санкциялар болуп атат, башкалар болуп атат, бирдиктүү бололу деген эмелери болгон менен давай биз бирлигишин айтканын аткаралы баарыбыз эме деген сөз айтылган жок бул жерде. Анан бул Кыргызстандын бул жерде бир маселени биз айта кетишибиз керек. Өзбекстан өз алдынча жашап кете алат. Ал барбайт, союзга кирбейт, макул болбойт. Кирбесе да. Мына бир Каримовдун бир айтканын унутпагыла. 2010-жылы Оштогу события бул Ташкентке каршы уюштурулган иш болчу деп айткан Каримов. Мен муну билем деп айтып берди. Официально айткан. Ошон үчүн бул маселе тамыры башка жакта мунун деп. Ким уюштурду деген маселе жообу бар анын. Үчүнчү күч деп айтты. Үчүнчү күчтөй, кайсы күч деп айтат чыгып. Булар ойлогон Ошто ситуация башталса, башка маселе. Анан кийин сөзсүз Өзбекстан втянется, анан кийин биз башка иштерди кыла коебуз деген. Ошол. Сиз окуган үзүндүдө Путиндин сөзү боюнча бул жөн гана бир өзүнүн калыптанып калган пропагандасынын далили жок, өзүнүн гана башка эч ким ишенбеген далили жок пропаганданын бир бөлүгү десек болот. Кытай ошону айтып атат. Эми Кытай экөө бирге айтат, албетте ал макулдашылган нерсе, бирок лабораториялар, изилдөө лабораториялар толуп бар жакта бар. Курал жаратып атыптыр, жанагы өрдөк бизге келип өрдөктөр менен аткылайт экен деген жери такыр эле окшошпой калган. Бирок Лукашенко чындыгында көбүнесе акыркы жылдары ошол Путиндин мындайча айтканда рупору сыяктуу болуп, Путин айта албаган же бир аз тартынган жерин Лукашенко басым белгиси менен, илеп белгиси менен айтып бере турган киши болуп атат. Садыр Жапаров чындыгында мүмкүн болушунча кошулбаганга аракет кылып, жанагы эхо менен айтылган нерсени кайталап койгондон бир аз берирээк туруп, ошол Афган маселесин козгоп, же атын аталбай эч кимдердин. Жалпысынан бул жыйында ошол бир нерсе байкалды да, коллективный Запад деп Лукашенко ошол сөзүндө да айткан, Путин да ошол жамааттык же биргелешкен батышка каршы турушубуз керек деген сөзгө мындайча айтканда эрксизден мүмкүнчүлүгү жок болуп, Садыр Жапаров дагы, Токаев дагы, башкалар дагы кошулуп калганга аргасыз болуп калдык да.
жанагы жакпаган киши болсо деле тоюна чакырса эми мактап отуруп калчу кырдаал болуп калды. Бирок бул жерде чындыгында менимче ошол Путинге керек болуп аткан, ушундай кырдаалда өзү жалгыз болуп калып атканда, ушундай бир хотя бы эл алдында ошо башка мамлекеттерде бар экен деген бир көрсөтмө функцияга ээ болду. Анан эң кыска айтайын, жана 10-жылы уставка, ОДКБнын уставына өзгөртүүлөр киргизилген болчу. Эң маанилүү эки өзгөртүү, бирөөсү эгер сырттан үчүнчү мамлекеттерден аскерий бир базалар курулчу болсо, бул ЖККУнун мүчөлөрү менен макулдашуунун гана негизинде болушу мүмкүн деп. Экинчиси, баарыбыздын тышкы саясатыбызда ар бир мамлекет ЖККУнун ичидеги башка мамлекеттер менен координация жана макулдашуу аркылуу жүргүзөт деген сырткы дүйнөлүк. Ошонун негизинде өзгөчө ушуларга каршы Өзбекстан кийин 2 жылдан кийин жана токтотуп койгон мүчөлүгүн. Талды. Эмне үчүн жанагы батыштагыдай позиция болбой атат? Бирдиктүү. Биринчи кезекте биз эгемендүүлүк алгандан кийин биз душман көрбөйбүз. Американы дагы, немистерди дагы, илгери фашисттер эмеспи, аларды дагы бүт баарын. Себептен де биздин туугандарыбыздын баары тең Америкада, мынакей Чикагода баарыбыз тең билебиз, Кыргыздын баары ошол жака чогулуп алган. Германияда да ошондой өзүнчө эмеси бар бардык жерде. Экинчиден батыштын өзүнүн демократиялык эмеси. Биз алардын баарын көрүп туруп, аларды мындай душман сезе албай атабыз да. Орустар, берки белорустар алар сезиш керекпизби? Сезе албай атабыз. Себептен де мондай өзүбүзгө каршы аларды кабыл албайбыз. Себептен де биз эмнеге кабыл алышыбыз керек? Эгерде биз аларды мындай алар менен байланышып, дайыма тыгыз байланышта болуп атсак. Бирок ошол эле учурда бул мамлекеттик дагы кызыкчылыгыбыз бар. Алар менен биз дайыма контактта болгубуз керек. Бирок батыш мамлекети алар деген байыртадан бери келаткан ошондой жана НАТОнун да түскөн ошондой коопсуздукту сакташ үчүн алар дайыма коркунуч көрөт башка мамлекеттерди. Коркунуч көрөт. Өзгөчө Россияны коркунуч көрөт. Себептен де ракетасы да бар, баары бар, эмнеси бар, ошонусу бар. Ошондуктан алар баары тең тиги шатрата эметет. Жанагы мынакей азыр мына ушундай кичинекей Украина менен случай болуп атса, баары тең тиги НАТОга киребиз деп жанталашып эмесин, заявлениясын көтөрүп барып атышпайбы? Ошондой Россиядан коркот баары. Жанагындай коркот тургандай себеп бар да. Боеголовкалары менен тургандыктан. Бизде болсо андай жок. Ошондуктан биз душман сезбейбиз эч кимди. Ошондуктан биз мындай жанагы Лукашенко айткандай баарыбыз тең тиги батыштагыдай моундай бир позицияны бере албайбыз. Экинчи моменти бул биздин экономикабыздын баары тең начар. Биз өзүбүздүн сөзүбүз жок. Кайсы организацияга барбайлы, өзүбүздүн сөзүбүз жок. Эгерде биз так катуу позицияны алып туруп алсак, бизде революция болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз лавировать этишибиз керек. Мындай ойноп, тияка бияка ойнош керек. Бактыбек, кыска. Убакыт аз калып атат. Пашинян, Садыр Жапаров, Путиндин айткан сөздөрү негизинен ар бир өзүнүн мамлекеттин көйгөйлөрүн алып чыгып, ошол жерден площадкадан айтып атат да, деп терең карасакчы. Бул жердеги негизинен глобалдуу сөздү айтып атканы Лукашенко болуп атат. Ал ошол коллективдүү батышка коллективдүү жооп берели деген чакырыкты тыштап жатат да. Анан бул жерде мындай дагы караш керек. Мен 2005-жылы Германияда Гамбург шаарында ОБСЕ үчүн үзүлдөө борбору бар. Ошол жерден стажировка өтүп атып, Американын ОБСЕдеги элчисинин, анан Германиянын ОБСЕдеги элчиси менен жолугушуу болуп калды. Изилдөөчүлөр жолугуп эметип, анан ошондо 2005-жылы как раз мен 24-марттан кийин баргам, апрелде. Американ посол айтып атат. Россияны ОБСЕден чыгарыш керек дейт да. Германиянын посол айтып атат. Эмнеге чыгарыш керекпиз дейт. Американ посол айтып атат. Россия ОБСЕнин өнүгүүсүнө утур мындай
палки в колеса вставляет, жылдырбай атат. Мисалы дейт, мына азыр Кыргызстанда саясий кризис дейт. Биз дейт офицерлер, полицейский ОБСЕлерди, бизде анда 3 офицер болчу, дагы 4 офицер киргизели десек, ошол Россияга каршы добуш берип, ошон үчүн ошол демилге кирбей калды деп Американын элчиси ошол аргументти айтып атат. Германиянын элчиси айтып атат, эми бул ОБСЕнин эмеси принциптери, эгер бир өлкө, эгер Россия бир демилгени көтөрүп, анан Америка каршы эметип койсо, добуш же Германия каршы болуп койсо, ал демилге ишке ашпай калат. Бул ошол ОБСЕнин ушундай саясаты деп түшүндүрүп жатат да. Мен ошондо байкаганым, Германия, Франция Россияны ушул европалык баалуулуктарга тартып, ушул бирге тыгыз иштешүү боюнча өтө күчтүү чоң аракеттер жасады. Украинага кирип келиши менен Россия Германияны дагы түрттү, Францияны дагы түрттү, и ушуну менен азыркы келген акыбалына келди. Лукашенконун айткан сөзү бул башкача, батыш өлкөлөрү баалуулуктардын арасында демократиялык система менен чечим кабыл алып, добуш берип, ошол нерсе менен добуш кылып атат. Ал эми ушул ОДКБ өлкөлөрүндөгү өлкөлөрдү мындайча кайсы кыл баалуулуктар менен, кандай нерселер менен тарталат? Агай айткандай, биздин Германиядагы дагы эмелерибиз бар. Кантип ушинтип эметебиз да? Кандай баалуулуктарга биз келебиз? И кантип биз ушул менен биригебиз да? Маселе. Чоң маселе. Лукашенко Крым маселеси боюнча айткан, мен бул маселени Россияны колдобойм. Себеби дегенде, Украинанын суверенный мамлекетте кол коюп алып, анан кийин бүгүн Россия аннексия кылып алса, мен кайсы ушуну туура деп айтам деген. Андан кийин Минскиде событиялар чыкты. Лукашенко аз астерден калды. Азыр Путин эмне айтса ошонун баарын айтып атат. Вот маселе. Биздикилер ошентип өзүбүзчө сөз айтсак, бизде ошол ситуация болот. Аябай кыска. Мындай да, бизде жанагы душман деген түшүнүктү бизде калыптана элек. Атыякта калыптанган. Мисалы үчүн Австриянын немеци Германияга келсе, аны аскерге албайт. Жана спецслужбаларына албайт. А бизде бүт баарын деле алып атпайбыз. Биз Өзбекстанда, Тажикстанда, Кытайдагы кыргыздар депутат болуп атпайбы? Бизде ошондой. Бизде али калыптана элекпиз, анткени биз мындай көз карандысыз мамлекет болуп өзүнчө сүзүп көрө элекпиз да, жаңы сүзүп келатабыз. И бардык эле КМШ өлкөлөр. Биздин анда акыркы бөлүгү калды. 10 минут болуш керек эле, 7 мүнөттөй эле калыптыр. Ар ким өзүңөр жыйынтык чыгарып, бир корутунду сыяктуу айтсаңар, убакыт мына болгону 6 эле мүнөт болуп атат. Калганы абдан кыска, 1 мүнөттөн. Биз бул маанилүү маселе, анан бир нерсени унутпайлык. Саммит болот, юбилейный. Ошол саммиттин убагында сын айтылбайт. То жана айтылган сөздөр бир тоор айтылган, экинчиден юбилейинде атпайбы. Лукашенко менен Путиндики болсо даярдалган сөздөр, ал баягы жана биологический оружие деген ушуну элге сиңире албайт. Бул жалган сөз, фейк. Аны элдин баары эле билет. Бирок көрдүңөрбү, куда нас тянут. Ушул жерден ачык эле көрүнүп калды. Ошон үчүн бул жерден өзүбүз карап, анан бир маселе бар да. Табылды туура айтат, биздин старший поколение баягы орус тилден башканы билбегендиктен эле Россиянын пропагандасы эмнеге ошо ишене беребиз да. 3 источник болуш керек информация хотя бы. Ошону салыштырып караш керек да, ошо үйрөнүш керек да. Табылды туура айтат, коопсуздук деген эмне экенин биле элек биз. Восприятие безопасности жок болуп атпайбы бизде. Вот ошонун үстүнө иштешибиз керек биз. Ошон үчүн ушундай талкуулар болуп, коомчулук эметпесе, анан жалаң эле мо айтып туура деп илгерки деле жашап атканда болбойт ал мына. Лукашенконун сөзүнөн улай кетейин, өтө маанилүү жерин унутпун. Бул жерде Лукашенко бизге сүрөттөгөн ситуацияда эки жак бирдей сыяктуу сүрөттөп атат да. Мисалы үчүн мындай элестетсеңиз, мындай эле жерде бир киши бирөөнүн батирине кирип, уурулук кылып чыгып баратса, ошо кошуналар баарысы беригип туруп берги ууруну ургуласа, берки уурунун достору айтып атат, биз эмнеге бирикпейбиз деп. Уурунун аркасынан ким бириксин? Албетте тиги жабыркаган жакка биригет да. Эки жак эквиваленттүү эмес. Эки жак эквиваленттүү болгондо гана биригүү болушу мүмкүн эле. Эки жак эквиваленттүү, бирөө кол салып атат,
талкалап атат. Россиянын шаарлары талкаланган жок, Россия Украина талкаланды. Кантип алар жак бирикпей койсун. Кантип Россиянын төгөрөгүндө ким бириксин эгер ушундай кырдаалда. Мындан улам башкы сурообуз ЖККУ деген эмне? Бул келип калды окшойт бир тыянакка. Бул деген ошо геосаясий Москванын бир жетектеген биз демеле келген эмеспиз муну. Биз эми кошул десе кошулганбыз. Бул ошондой уюм жана азыркы кезде буга өзгөчө бизге коюлган суроо. Биздин бул жерде бул уюмда максатыбыз барбы же жокпу деген суроо коюлууда бизде. Жөле кел десе, келип кошулуп алганбыз. Табылды? Мен мындай деп айтат элем. ЖККУ баарыбызга керек уюм. Себептенде биз кошулду десек деле, биз өзүбүз да кошулдук. Себептенде башка альтернатива жок. Бирок ЖККУ эгерде ушу боюнча уюм болуп калыптанып кетсе, калыптанып кетпесе, бул жерде ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар, Кыргызстандын да өзүнүн кызыкчылыктары бар. Баары тең, мындайча айтканда, убакыт көрсөтөт. Эгерде ЖККУ уюм боло албай калса, анда акыр бир деңгээлге жеткенде Кыргызстанга да ЖККУ кереги жок болуп калат. Себептен де экономикасы турукташып жакшы болуп калат. Өзбекстандай болуп каалаган учурда кирип, каалаган учурда чыгып же токтотуп коюп, ушинтип оюн жасай баштайт. И башка мамлекеттер да ошондой боло баштайт. Керек болсо түйүндө турган Казакстан да ошондой абалга жетип калышы. 30 жыл болуп атат. Келишимдин түзүлгөнүнө. 20 жыл болуп атат, уюм болуп түзүлгөнүнө. Кыргызстан сураса, мына жерден жардам берип койгула десе, ага жардам берип атса, кандай калыптанат? Бул уюм кантип калыптанат? Жок. Жооп бербей атса кызыкчылыктарга. Бул эми тарыхый чакырыктарга байланыштуу. Эгер канчалык кооптуу абал түзүлсө, ошончолук баары биригет. Канчалык коопсуздук абал түзүлбөсө, анда акырындык менен барып экономикалары турукташкандан кийин бул уюм жок болуп, кереги жок болуп калышы мүмкүн да. Путинге кереги жок болсо, ошондо гана. Эми азыр биз мындай экономикабыз начар болгондуктан ошондой кабыл алынып атат да. А экономикабыз мындай нормализация эткенден кийин башкача болот. Бактыбек, эми бул уюм бул традициялык уюм болуп калып атат. Азыркы кезде Кыргызстан ушул өзгөрүү процесстерди биз байкап атабыз. Глобалдуу өзгөрүү процесстер башталып атат. Азыр биз ушул традициялык форматтагы уюмда эле болуп турабыз. Анан эми андан нары кандай болуп кетет дагы бул чоң суроо. Мисалы, буга дагы альтернатива катары дагы толугу менен болбосо дагы уже Кытай менен уюшкан Шанхай биримдиги дагы кандайбы ушул куралдуу күчтөр жактагы блок багыты болуп дагы түзүлүп атат. Ал жагы кандай болуп кетет дагы бул чоң суроо. Ушул өзгөрүүлөрдү биз байкап карап туруш керекпиз. Бул биринчи. Экинчиден эми негизинен мына Өзбекстандын позициясына мына уже 3-4 эксперттерибиз, агайларыбыз айтып калды. Мен дагы ошол сөзгө кошулам. Мына Өзбекстан азыр негизинен мындай куралдуу аспекттерде эмес, экономикалык аспекттерде өзүнүн стратегиясын изилдеп карап чыгып туруп, мындай Түштүк Азия багыттарга Пакистан, Афганистан, Иран жактардагы иштерди алып кетип баштап атат. Андан нары мына ушу Кытай менен жанагы темир жол экономикалык проекти дагы жылдырып атат да. Ушул жактар приоритет болгону жакшы болот деген ой. Коопсуздук жагынан Кыргызстан чын эле керек мындай бир кандайдыр бир уюм, туурабы? А бирок Кыргызстан сурап атса, Армения дегенде сурап атса, Казакстанда такыр башка себептеринен болуп атса, бул эч кандай мындай мүчө мамлекеттердин кызыкчылыгына жооп бербегендей сезилет. Бир нерсени унутпагыла. Кризис регион, Борбордук Азия регион бирикмейинче биз ушинтип тең-тең деп жүрө беребиз. Мына САС түзүлгөн, Централбанк түзүлгөн, ошолор функционировать этип атканда Путин айтты, мен да мүчө болду, Россия наблюдатель болду, андан кийин мүчө болуп кирди. САСка САЭС болуп түзүлдү. Ошондо эмне деди Путин? Баарыбыз СНГдабыз. Ошо ДКБда ушулардын баары эле барбыз. Эми САЭСтин эмне кереги бар да? Ошону жоюп салалы, кол көтөрүп жойдуруп салды. НАТОго мүчө болсо ошо деп беле. Ичине кирип анан таратып жибергендей. Разделяй, властвуй деген ушундай болот. Бөлүп сал регионду, башкара бер дейт. Биздин таалуулдар айтат, мы еще не созрели до многих вещей. Анда убактыбыз бүтүп калыптыр. Рахмат сиздерге. Биз бүгүн
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Борбор Азиядагы маанisi деген темада талкуу кылдык. Биздин талкууга Орозбек Молдалиев катышты коопсуздук маселелери боюнча. Адис жана саясат таануучу Эмил Жураев, саясат таануучу, тарыхчы жана саясат таануучу Табылды Акеров жана саясат таануучу дагы бир Бакытбек Жумагулов. Рахмат баарыңарга, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы, эфирде Майдан.